Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде болуп жаткан акыркы жаңылыктарды Мурас теле студиясы кабардар кылат. Аны мен Кулпнай Мамасалиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач жуманын өзүктүү жаңылыктарынын кыскача мазмунуна күбө болуңуздар. Билимдүүлөр таймашат. Ректордун билим кубогунун экинчи айланпасы болуп өттү. Быйыл улут лидери Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы. Ага карата окуу жайда аймактык илимий конференция уюштурулду. Ошемпуга 96 жыл. Университеттин күнүнө карата окутуучулар спорттун 3 түрү боюнча мелдешти. Президенттин жарлыгына ылайык Ошто эл аралык Олимпоз окутуучулардын башын бириктирген илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Университетте уюштурулган семинарлар аркылуу окутуучулар медиа сабаттуулугун жогорулатышат. Казакстанда өткөрүлгөн жаш Олимпоздордун илимий конференциясында Ошемпунун жаш окутуучулары жогорку сыйлыкка татыды. 18 май күнү Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин түзүлгөнүнө 96 жыл толду. Ага карата ректордун билим кубогу интеллектуалдык оюнунун экинчи айланпасы уюштурулуп, ага факультеттерден тандалып чыккан 6 студент атсалышып, өз билимдерин сынашты. Иш-чараны университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков официалдуу ачкан соң, оюн башталып, катышуучулардын толкундуу сезимдери көчөдү. Бүгүнкү оюнда жеңүүчү ким аталды? Алдыңкы сюжеттен көрө аласыздар. Алгач алдыңыздарга даярдалган брошюраларды койдук. Сиздер үчүн баарыңыздарга бирдей тең 20 суроо экрандан чыгат. Сиздерден жооп гана жазасыздар, эч кандай суроонун ар биринин өзүнүн этап менен номери коюлган. Ошол номерге ошол суроонун жообун гана коесуздар. Экинчи айланпага 4 гана катышуучубуз өтмөкчү. Ошол катышуучулар өтсө бул жака экинчи турга, экинчи турдан 2 гана катышуучубуз финалдык баскычка өтмөкчү. Таймаштын суроолору күнүмдүк сабакта колдонулган маалыматтардын катарын толуктап жана өзгөчө ой жүгүртүүнү талап кылуу менен билимдүүлөрдүн дараметин жогорку деңгээлде сыналды. Бирок убакыт бар, Мухаммед эске аласың. Катардан тандайсың. Канча бут бар? Зал тынч. Жол 13. Бул сүрөттүн улантысы кандай болот? Аябай белгилүү, жомок дагы, табышмак дагы. Эл арасында лакапка да айланып калган. Жок. Жүнүң жылтырак болот деген. Акыркы жоопту? Ооба. Чыда жүнүң жылтырак болот деген. Баарыбызга белгилүү табышмак, Чыда жүнүң жалтырак болот деп буйругун кыскартып койгон. Оюндун жүрүшү дайымкыдай 3 этаптан туруп, ар бир турда 2 оюнчу оюндан четтетилип, финалда табияттануу жана география факультетинин студенти Шамурбеков Мухаммед жана гуманитардык факультетинин студенти Буниса Светбек кызы кызуу атаңдаштык жаратышты. Тамчы ушундай күчтүү, бул оюп кетиши мүмкүн да, адамдын денеси бул цемент бетонду оюп аткандан адамдын денесинде оюп кетүүгө жөнүлөт. Кол чаппай тургула. Акыркы вариант ушул, Мухаммед вариант барбы? Мен вариантын ошол тамчыга отургузуп койгон, ошол тамчыдан жазалардын башканы. Жыйынтыгында 3-орунду математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенти Батырбек кызы Жылдызкан, 2-орунду табияттануу жана география факультетинин студенти Шамурбеков Мухаммед ээледи. Ал эми баш байгени гуманитардык факультетинин студенти Буниса Светбек кызы багындырып, бүгүнкү ректордун билим кубогунун ээси аталды. Apple компаниясы ушул алманы эмблема катары койгон. Бул
эмне максат жана кандай чечмеленет? Жок. Бул Макинтош алмасы, бул Apple компаниясынын сүрөтүн тартылган убакта ушул алманы тиштеп койгонда ошол мезгилде тартылган сүрөт. Мен үчүн бүгүнкү оюндун суроолору жеңил эле болду десем болот, бирок өзүмдүн шашкан адатым бар. Ошол себептен кээ бир суроолордун жообун билип туруп, туура эмес жооп берип алдым бүгүнкү оюнда. Белгилей кетсек, интеллектуалдык оюн жаштардын билим алууга, улам жаңы маалыматтарга ээ болууга үндөө максатында жана логиканы өстүрүүгө багытталып, окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев тарабынан демилгеленип, Стот Кечи гезитинин редактору Бектурали Исамидин уулу жана жаштар комитети менен биргеликте экинчи ирет уюштурулду. Алдыда бул таймаштагы уланып, жыл сайын ректордун кубогуна татыктуулар ат салышат. Студенттерибиз мына ошого даярданып келгендиги билинип турат. Бул деген сөз мына ушул конкурстун таасири менен студенттерибиз билим алууга кызыгуу башталды деген ойдомун. Анан эми мен ойлойм бул акыркысы жолкусу болбойт. Мындан кийин дагы кийинки турларда дагы мына студенттерибиз активдүү катышып, ийгиликтерге жетишет деген ойдобуз. Айтиля Жамгырбек кызы, Борончу Эргешев, ОШМП жаңылыктары. Окуу жайда Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө эбегейсиз эмгеги калган Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата улут лидер Жусуп Абдрахманов аталышындагы аймактык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Бул конференцияга өлкөбүздүн түштүк аймагындагы белгилүү педагогдор, тарыхчылар темага байланыштуу өздөрүнүн макалаларын окушуп, тарыхый инсандын эмгегин даңазалашты. Аталган илимий саамалыкка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарындагы белгилүү тарыхчылар, окутуучулар жана студенттер катышышты. Конференциянын расмий ачылышында Ош шаарынын вице-мэри Эмил Шадыкканов, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу бөлүмүнүн төрагасы, тарых илимдеринин доктору профессор Балтагул Нурумбетов жана университеттин проректору Каныбек Райымбеков куттуктоо сөздөрүн билдиришип, илимий иш-чарага ийгилик каалап өтүштү. Анан бир гана биз үчүн эмес, студенттер үчүн эмес, окуучулар үчүн эмес, мамлекет жетекчилери үчүн дагы, журт башкарып аткан адамдарга дагы, мына жергиликтүү мамлекеттик башкаруу органдарында жетекчи болуп аткан адамдарга да үлгү болот деп ойлойм. Мен бүгүн ушул боюнча кеңири кесип талкуулап атайын. Чын дилимден бүгүнкү конференцияга жол каалайм. Ушул бүгүнкү айтылган сөздөр мына жердеги отурган студенттерибизге кулагына куюлуп, bir ömründe bir жақсы жолға салат деген бери чоң ишеничим бар. Конференция Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыгынын негизинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына жана түптөлүшүнө зор салым кошкон. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана коомдук саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун элесин төлүк калтыруу максатында Ош шаарынын мэриясы, Ош шаардык маданият башкармалыгы жана Ош мамлекеттик педагогикалык университети тарабынан уюштурулду. Жусуп Абдрахманов Кыргыздын лидери катары алдыңкы тарыхый жасаган иштери мына элге жарыяланып, буга чейин айтылып аткан болсо, мындай илимий конференцияларда илимий баа берилип аткандыгы бул коомчулукка өтө чоң таасирин тийгизип атат. Ошондой эле мында катышкан илимпоздор Жусуп Абдрахмановдун өмүр жолу, ишмердүүлүгү, калтырган эмгектери тууралуу өз изилдөөлөрүнүн негизинде баяндамаларды жасашып, тарыхта өчпөс изи калган инсандын бейнесин илимий эмгектери аркылуу ачып беришти. Бүгүнкү пленардык жыйында тарых илимдеринин кандидаты доцент Смадяров Сыдык агайда өзүнүн орунтуу темасынын негизинде макаласын окуп, кадр маселеси боюнча орундуу ой пикирлерин билдирди. Жусуп Абдрахманов Эл комиссиялар кеңешинин төрагасы катары Кыргызстандын саясий, социалдык, экономикалык, чарбалык, маданий маселелерин чечүү үчүн Москвага кайсыл бир маселени чечкени, кол койдурганы, барганда анан ошол аралашкан көп, анан көргөн да кадрлар кандай, кадрлардын деңгээли кандай, алар маселени кандай чечет, анан ошолор боюнча күндөлүгүндө өзүнүн ойлорун, мүнөздөмөлөрүн жазып кеткен да. Жыйынтыгында Ош шаарынын мэриясы жана уюштуруу тобу тарабынан мыкты баяндама жасаган изилдөөчүлөргө алкыш баракчалар, ардаграммата жана сертификаттар тапшырылды. Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган илимий конференция жогорку деңгээлде болуп, мыкты илимпоздордун макалалары жалпы катышуучулар үчүн жакшы таасир калтырды.
2 жылдан бери өлкөдөгү пандемиялык кырдаалга байланыштуу окуу жайдын күнү официалдуу түрдө өткөрүлбөй, чакан гана форматта уюштурулуп келе жатат. Быйыл да бул иш-чара чакан чөйрөдө уюштурулуп, мында университеттин окутуучу кызматкерлери ден соолукту чыңдоо максатында спорттун бир канча түрү боюнча таймашышты. Спорттук мелдештин жүрүш боюнча кийинки материалда. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде профессордук окутуучулук курам жана административдик чарба кызматкерлери ортосунда спорттун шахмат, тогуз коргоол жана волейбол түрлөрү боюнча мелдеш болуп өттү. Мелдеш 18 май университеттин күнүнө карата демилгеленди. Аталган спорттук иш-чаранын ачылуу аземине ректор Бекмырза Зулуев катышып, мелдештин жогорку атаандашуу менен өтүшүнө тилектештигин билдирип, факультеттердин намысын коргоого чыгып жаткан спортчуларга ийгилик каалап өттү. Дүйнөнү сулуулук сактап калат, адамдын ден соолугу биринчи очередде деп ошондо мен бардыгыңыздардын ден соолукта болушуңуздарга мен тилектешмин, күчтүүлөр гана утушуна мен тилектешмин. Ошондуктан келеаткан байрамыбыз кут болсун, ортодо достук ретинде болсун, оюн үчүн бири-бирибизге мындай ачып айтып албайлы, ачып айтсак да тамаша ретинде, достук ретинде, бирок сөз кылып курс өтүш керек. Ошондой эле ректор жалпы байга фонду үчүн 60 000 сом каражаты бөлүнгөнүн эскертип, жеңүүчүлөр менен бирге мелдешке уюштуруу жагынан активдүү катышкан факультеттер, таймаш учурунда кызыктуу оюн көрсөткөн спортчулар, улуу муундагы катышуучулар өзгөчө эске алынаарын баса белгиледи. Бул спартакиада жалпы эмгек жамааттын ынтымагын, ден соолугун чыңдоо, сергек жашоого үндөө жана окуу жайдын спорттук курама командаларын бекемдөө максатында ректорат, профсоюз комитети жана дене тарбия факультети тарабынан уюштурулду. Биздин окуу жайыбызда аябай кызыктуу мелдеш өтүп жатат. Мелдеш окуу жайыбызда 6 факультеттер ортосунда, ага эжекелердин ортосунда уюштурулуп жатат. Командалар аябай күчтүү даярдыкта. Мен гуманитардык факультеттин атынан катышып жатамын. Окуу жайыбызда бул иш-чаранын уюштурулушунун максаты достукту чыңдоо, бекемдөө деп эсептелинет. Баарына ийгилик каалайм, күчтүүлөр утsun. Белгилей кетсек, мелдештин бардык түрлөрүнө жалпы 5 факультеттен, колледжден жана административдик командалар катышып, таймаш кызуу жүрдү. Жеңүүчүлөргө, мыкты оюнчуларга май айынын соңунда болуучу жыл жыйынтыктоо кечесинде атайын белектер, акчалай сыйлык жана дипломдор тапшырылмакчы. Сыймын Гысманалиев, Эрнис Жанибеков, ОШМП жаңылыктары. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Түркия, Казакстан жана Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын окумуштууларынын эл аралык илимий практикалык конференциясы болуп өттү. Конференция Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык окуу жайдын профессордук окутуучулар курамынын уюштуруусунда өткөрүлдү. Конференцияга окуучу жаштарды руханий адеп-ахлактык өнүктүрүү жана дене бой жактан тарбиялоонун актуалдуу маселелери деген теманын алкагында жалпы 200дөн ашуун макала келип түшкөн. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде окуучу жаштарды руханий адеп-ахлактык өнүктүрүү жана дене бой жактан тарбиялоонун актуалдуу маселелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияга кош келипсиздер. Конференцияга окуучу жаштарды руханий адеп-ахлактык өнүктүрүү жана дене бой жактан тарбиялоонун актуалдуу маселелери деген теманын негизинде даярдалган жалпы 200дөн ашуун макала келип түшкөн. Иш-чаранын расмий бөлүгү окуу жайдын жыйындар залында ачылып, анда университеттин ректору Бекмырза Зулуев, Ысык-Көл мамлекеттик университетинин ректору Аскар Иманбаев, Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу Явуз Эржангул жана Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын түштүк бөлүмүнүн төрагасы Балтагул Нурумбетов коттоктоо сөздөрүн сүйлөштү. Чоң рахмат мени ушул симпозиумда чакырып катыштырган кишилерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушул симпозиумду даярдоочулар, симпозиумдун катышуучуларына, илим коздоруна, бүт баарына чоң ыраазычылыкты билдирем. Рахмат деп айтам. Биз педагогикалык окуу жай катарында педагогикалык адистерди тарбиялап жаткандан кийин
Бул маселелер бизге абдан тиешелүү деп ойлойм. Себеби дегенде коомдун негизги күчү болгон бул мугалимдер түзөт. Мугалимдер жаштарга адеп акылакты, үй бүлө тарбиясын, тарбиянын дегеле бардык багыттары боюнча иш жүргүзөт. Аталган конференцияга Кыргыз Түркманас университетинин профессору Окумуштуу Акматали Алимбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Энелер мектебинин түзүүчүсү Гапыр Мадаминов, Кыргыз Улуттук университетинин профессору, Мугалим журналынын негиздөөчүсү Рахат Сулайманова жана онлайн форматта Казакстандын Нурсултан Назарбаев атындагы университетинин профессору Дүйшүн Шаматов баштаган бир топ педагогдор катышып, пленардык жыйында өз баяндамаларын жасашты. Жоож мектепти күнөөлөйт, мектеп вузду күнөөлөйт, начар сапаттуу мугалимдер келип атат деп. Мүмкүн башкададыр маселе. Экөөдө тең бардыр. Чогуу чечишибиз керектир. Ошонун алып карасак, ушунун ичинен эми тарбия маселесинде урматтуулар, тарбия өзүн-өзү тарбиялоого эмне үчүн мен бул теманы алдым? Биз эмнегедир балдарды тарбиялай беребиз, жанагыдай миңдеген тарбиялык сааттарды өтүп атабыз, бир суроо берип көрөчү. Ол балдар, жаштар бизден тарбия алгысы келеби өзү? Олордо желание, каалоо барбы тарбиялуу болушка? Дегендей сурооду нестандартный бир берейик, чочуп кетейик деп атам да. Биз эң сонун жасалгалары менен, шар менен, музыка менен, диапроектор менен, PowerPoint менен эң сонун тарбиялык сааттарды өтүп, кол чабуулар менен өткөрөбүз. Ал балдардын жүрөгү жетип атабы? Же болбосо 1-2 сааттык сейилдей эле кетип атабы? Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде ушул темага арналган эл аралык илмий конференция болуп атат. Биз дагы ошо чакыруу боюнча келип, өзүбүздүн докладыбызды жөнөттүк эле. Атайын ошол университеттин жарчысы журналы чыгарылыптыр. Бүгүн мына окумуштуулардын ушул багытта аткарган иштери, анан келечектеги койгон пландар жөнүндө жакшы бир докладдар болот деп ойлоймун. Ал эми менин өзүмдүн бүгүнкү конференциядагы темам болсо, ошо жаштарды имандык, рухий тарбиялоодо, өзүн-өзү тарбиялоо маселесине мен токтолмокчумун. Андан соң жоонун негизинде баяндамачылар 6 секцияга бөлүнүп, мында Ысык көл, Жалал Абад, Баткен, Бишкек шаарларынын жогорку окуу жайларынын илим изилдеген 150ден ашык окутуучулары өз макалаларын коргошту. Жыйынтыгында пленардык жыйында окулган баяндама ээлерине жана секциялык отурумда макалаларын мыкты коргогон окутуучулар уюштуруу тобу тарабынан атайын сертификаттарга ээ болушту. Өлкөбүздө жашы жетелик балдардын жашоо тагдыры опурталдуулукту туудуруп, чындыгында эле бул маселенин үстүндө жалпыз ойлоно турган мезгил келди деп айтсак болот. Мына ушул куракта жаштардын арасында бүгүнкү күндө абдан көйгөй болгон бул интернетке көз карандылык, убакытты туура эмес пайдалануу, социофобия, бул жалгыздык, чөйрөдөн коркуу, депрессия, педофилияга кабылуу, наркомания, үй бүлөлүк зомбулук, адам уурдоонун айынан анын артынан өлүмгө учуроо себептерин биз көрүп отурабыз жакынкы учурларда. Мына мугалимдерди даярдаган университет өткөрүп жаткан иш-чарада ошол адегенде мугалим кандай болуш керек? Адис болуудан мурда адам болуш керек деген идея жатат да. Мына ошол идеянын тегерегинде ой козгошубуз керек го деген ойдо болдум. Анан ошону менен бирге эле бүгүнкү жаштар аябай кайдыгерликке тушугуп калган чак. Ата-энелер тарабынан да, коомчулук тарабынан дагы, мугалимдер тарабынан, мектеп тарабынан дагычы. Ошол учурда кандай болуш керек? Жаштар мектепке караганда, же болбосо жогорку окуу жайга караганда азыр өзүн өнүктүрүү курстарына, тренинг борборлоруна көп барып, ийгилик академияларына барып, ошол жактан өзүн өстүрүүсү келип, мотивация алышып, шыктанып, ошол жактан ушундай болуп жаткан учурда окуу жай кайда калды деген ой келет да. Белгилей кетсек, аталган конференция жарлыкка ылайык өлкө боюнча биринчи болуп Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде эл аралык деңгээлде өткөрүлдү. Ошондой эле окуу жайдан катышып, илимий макала жазган окутуучулардын макалалар топтому журнал болуп чыгарылды. Култна Мамасалиева, Эрнест Жаныбеков, Ошонку жаңылыктары.
Окуу жайдын математика жана компьютердик технологиялар факультетинде студенттер жана окутуучулар медиа сабаттуулугун арттырууда. Тагыраагы аталган факультетте медиа жана маалыматтык сабаттуулук аталышындагы семинар уюштурулуп, аны Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин доценти Өзкөнбай Делишатов өттү. Семинарга Идар медиа борборунун жетекчиси Тургунбай Алдакулов жана ЛТРдин режиссеру Улан Абдураимовдор медиа эксперт катары катышып, өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшүштү. Бизге маалымат эле болгону менен, ары эле биз жакшы оң жагын ойлогонубуз менен, ошол эле мезгилде маалымат жанаша түрдө бизге зыян алып келип калышы мүмкүн. Медиа семинарда жалпы социалдык тармактар, андагы маанилүү жана керексиз маалыматтар, мультимедиа, фейк, стереотип, реклама жана башка ушул сыяктуу мазмундагы маалыматтар берилип, катышуучулар бир топ жаңы түшүнүктөргө ээ боло алышты. Тренингдин жүрүшү кызыктуу оюндар, пайдалуу кеңештерди камтыган видеороликтер жана кофе-брейк менен коштолду. Иш-чара болочок окутуучулардын өз кесибинин мыкты адис болуу үчүн медиа сабаттуулугун жогору калыптанышына багытталган максатта математика жана компьютердик технологиялар факультетинин жетекчилик алдында уюштурулду. Кыргызстан жана Казакстан өлкөлөрүндөгү жаш илимпоздордун арасында онлайн форматта Жаш илимпоз 2021 жана 3-чү эл аралык китеп басылмасы долбоору негизинде уюштурулган илимий практика конференциянын жыйынтыгы чыкты. Аталган конференция Кыргыз жана Казак республикаларынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата уюштурулуп, ага биздин өлкөдөн 100дөн ашуун катышуучулар катталган жана анын ичинен 20 гана макала тандалып алынган. Катарда конференцияга Ош шаарынын Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жогорку окуу жайга чейинки даярдоо бөлүмүнүн адистери Айгүл Исамиддин кызы жана Айзат Абдыразак кызы катышып, алардын макалалары эң мыкты деп тандалган 20 макаланын катарын толуктайт. Иш-чаранын жыйынтыгында официалдуу сыйлоо адеме 20 май күнү Бишкек шаарында өтүп, анда окуу жайдын жаш окутуучулары уюштуруу тобу тарабынан 1-чи даражадагы диплом жана тайм төш белги менен сыйланышты. Илимий конференцияны СНГ мамлекеттеринин жаш илимпоздорунун илимий изилдөө тармагына кызыгуусун арттыруу максатын көздөй, Жаш илимпоздордун эл аралык ассоциациясы жана Бобек жалпы улуттук кыймылы ассоциация формасындагы юридикалык жактын бирикмеси тарабынан уюштурулган. Сиздер окуу жайда коштолгон негизги жаңылыктар топтомуна күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу университеттин социалдык баракчаларынан окуп, YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда атайын даярдалган видеоролик көрсөтүлөт, бизден алыстабай туруңуздар. Студияда мен Кулпнай Момосалиева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Биз жашап турган дүйнөдө эмне маанилүү? Ким зарыл? Келгиле, бирге чечели. Силер кимсиңер? Мен суумун. Мен бардык жандуу ааламга эң зарылмын. А сени жоготсок, кайдан табабыз? Кайсыл жерде булактын шыңгыр добошоо болса, ошол жерде мен болом. Эмне деген кооздук? Сен кимсиң? Менби? Мен Гүлмүн. Мен аркылуу сүйүү даңазаланып, дүйнө көрктөнүп турат. А эгер жоготуп алсак, кантебиз? Эгер мени жоготсоңор, жай калган талаадан, же таңкыган ааламдан табасыңар.
А сен кимсиң? Кандай өзгөчөлүгүң бар? Мен отмун. Дүйнөдө ордум жогору, кубатым күчтүү, пайдалуу тарабым көп. А сени жоготсок, кайдан издейли? Кайсыл жерден алоолонгон түтүн, жалындаган ысык чыкса, ошол жерде сөзсүз мен болом. Сен эмнеге унчукпай турасың? Айтчы, сен кимсиң? Мен адеп болом. Мен адамзат үчүн баарынан да эң зарылмын. Жана маанилүү касиетмин. А сени жоготсок, кайдан издейли? Кайдан табабыз? Менибе? Мени жоготсоңор издебегиле. Анткени адепти бир жолу жоготсоңор, аны эч качан кайра таппайсыңар.